Таң шоула берүүбүздүн эң кызыктуу рубрикасына убакыт келип жетти. Мастер-класс. Эске сала кетсек, мастер-класс бөлүгүндө биз ар кандай кол өнөрчүлөрдү, айтор таланттуу адамдарды чакырып, ошол өнөрүнө күбө болобуз. Ал эми бүгүн бизде конокто Рахат эжекебиз. Саламатсызбы? Рахат эже, бул бир нече жылдан бери сиз татууларды жазап келесиз. Анан бүгүн дагы телекөрүүчүлөргө ушул бир түрүн көрсөтөсүз. Бул тууралуу кененирээк сиз айтып берсеңиз. Азыр мен сиздерге болсом, медовыйдан бисквит жасалганбыз, даяр кылып алып келдик, себеби дегенде буга көп убакыт кетет. Азыр ушу балатыны коздогонду көрсөтүп берем. Ооба, анда биргеликте коздойлу, жаңы жылга карата жакшынакай бир балатынын формасында түзүлгөн торт экен. Негизи алгач ошо курамына эмне кирет бул торттун? Торттун курамына бал кирет, эң негизгиси бал, сливочный масса кетет, суу кетет, un бар сөзсүз түрдө курамында. Ошо. Анда биз коздоп баштай берели. Эмнеден баштайбыз? Азыр биз моларды тесип чыгалы. Бул болсо имбирный пряники деп коет, ошодон. Имбирден жасалган? Имбирден жасалган эме таттуулар, печенье. Кандай кылып тизели? Ар кандай кылып тизерсек болот, ооба, өзүбүздүн фантазиябызга жараша. Молду коюп ошого. Негизи бул тармакта эмгектенип келе жатканыңызга канча убакыт болду? Бул тармакта эмгектенген 4 жылдын жүзү болуп калды. 4 жыл болуп калды. Алгач ошо бул тармакка аралашканыңызга эмне себеп болгон? Себеп өзүмдүн кичинекей кезимде эле негизи кызыкчумун да. Жакшы көргөн хоббим болсо ошо кесибиме айланып кетти десем болот. Өзүңүздүн кесибиңиз? Мен кесибим негизи юрист. Кесибиңиз менен иштеген эмессиз? Башында иштеген 1-2 жыл, анан кийин иштеген жокмун. Ошо айрым айымдар декрет учурунда ошондой бир ачылыштар жазышат экен да. Сизде да ошондой болду беле? Декрет учурунда же эмне түрткү болгон ушул тармакка аралашып калганга? Үйдө отуруп, эми турмушка чыккандан кийин үйдө отуруп, балдар менен эмне кыларын билбейсиң, анан балдарга ар нерсе, таттуу нерселерди жазап бересиң үйдө отуруп. Ошентип эле кызыгып кеткем, негизи эле кызыкчумун да кичинекей кезимдечи. Ошо алгачкы кардарларды каяктан тапкансыз? Алгачкы кардарларым өзүмдүн эле айланамда, чөйрөмдөгүлөр, көбүнчө туугандарым, тааныштарым. Азыр ошо мен билишимче жылыңыздарга дагы көптөгөн ушундай таттууларды тартуулап келесиз, ошол бартерге болобу же кадимки эле акысын аласызбы? Кээ бир учурларда бартерге болот, кээ бир учурларда акысын алабыз, эми скидка менен эсептейбиз ар кандай. Биз өзүбүздүн сүйлөшкөнүбүзгө жараша кылып беребиз. Так. Азыр эми аларды себели, бул болсо конфеткалар кичинекей. Бул ошо биз коюп аткан коздуктарды өзүңүз жасайсызбы же сатып алгансызбы? Албетте, монун үстүнлөрүн бардыгын өзүм жасагам. Бул имбирный печеньени, бул безе деп коет. Бул болсо шоколаддан жасалган тогу шарикчелер. Кадимки эле шоколад булар, Кадимки эле шоколаддар. Могуларды эле, конфетчелерди биз даяр сатып алабыз да. Сиз жардам беришесиз. Жардам берейин. Ошо бир торту жасаганга канча убакыт сарпталат? Бул азыркы мол торт, буга болсо бир где-то жарым сааттын эле убактысы кетет. Эгерде бисквити даяр болсочу. Так торттор ар кандай оформлениясына жараша, кээ бир торттор бар, бир күн кечке жасай турган торттор да бар да. Например, жанакындай машинкалар, чемодан. Ушундай торттор көп убакытты талап кылынат. 4 жылдан бери эми аябай эле көп торт жасасаңыз керек. Анан ошолордун арасынан кайсынысы эсиңизде калган? Балким көлөмү менен, кооздугу менен. Көлөмү менен эң биринчи Анжеликаны барыбыздар эле таанысаңыздар керек. Ошого 30 жылдыгында чоң торт, 2 метрлик торт жасаганбыз. Ошол торт эсимде калган. Жакшы. Баалары ошо эмнеден улам коюлат? Баалары көбүнчө биздики көбүнчө натураль таза продуктудан, натуральный продуктудан жасалат.
Анан эме кыйындыгына жараша да убакытка карата биз бааны коебуз. Канчалык убактыбыз көп кетсе, ошончолук торттун баасы кымбатыраак болот. Сиз ушул атайын курстарга барып, бир окуу жайларга барып окугансыз да? Ооба, сөзсүз түрдө окугам. Биз азыр деле келген сайын мастер-класстар улам өнүгөт. Анткени бизде да тортордо кийим алмаштырганда эле улам жаңы модалары пайда болот да. Ошого жараша биз кайра өзүбүздүн билимибизди жогору улатканга аракет кылып турабыз. Анан азыркы учурда ошо интернеттин өнүгүшү менен YouTube'тан дагы же башка социалдык тармактардан да үйрөнүп алгандар болуп атпайбы? Анан ошого мүмкүнбү же сөзсүз түрдө бир жерге барып окуш керекпи? Жок, YouTube'да негизи көбүнчө туура маалыматтар берилбейт, көбүнчө да. Сөзсүз түрдө окуш керек барыпчы. Бизде көбүнчө ошо биз эми торттун баарын окубасак дагы жаңы келген ар кандай начинкалар, жаңы өздөрүнүн авторский праволору болот. Ошолор келип бизге үйрөтөт, анан биз ошолордон жаңы маалыматтарды алып турабыз да. Ал эми мен билишимче сиз кыздарды окутасыз. Анан ошо канча күндө үйрөнүп алышат? Кыздарды биздики ошо ускоренный курс деп коебуз көбүнчө. Ар кайсы региондордон келгенге байланыштуу 10 күн катары менен болот курс. Анан 10 күнүн ичинде эле үйрөнүп кетсе болот. Бизде окуган кыздар уже курсту бүткөндө эле заказ алып уже иштеп башташат да көбүнчө. Эми ал болсо ар кимдин өзүнүн мындай кызыгуусуна жараша да. Анан албетте бул торт менен иштеп кетиш үчүн дагы көптөгөн аракеттер керек да. Бул тармак мага аябай кызыктуу, мен да келечекте үйрөнгүм келет. Ал эми ар бир иштин кыйынчылыктары дагы бар сөзсүз түрдө. Сиздин жумушуңуздун кыйынчылыктары эмнеде? Менин жумушум кыйынчылыктары мен үчүн билбейм, жумушум кыйынчылыгы деле билинбейт өзүмө. Билинбейт, э? Ушу эсиңизде калган учурлар барбы? Сиз мындай капаланып, болду бул жумушту таштайм деген учурлар болгон эмеспи? Болгон андай учурлар. Кээде кээ бир кардар түшүнбөйсүң, кээде биз таза продуктыдан жасайбыз да, кээ бир кардарлар эми кичине эле бир нерсе өтө капризный кээ бир кардарлар да болуп калышы мүмкүн. Анан кээ бир кардарым болгон, тоже эркек эле киши болчу, аябай мени коркутуп, тортуңар жаман эле экен деп ушундай бир эме случай болгон да. Болбосо биз бардыгы продукты таза продуктыдан жасалат, жакшы болот. Анан ошондо бир таң алгам, анан көрсө кийин ойлосок, албосо ошо бирөө аркылуу эле бизде ушундай коркутуу эме болгон экен да. Демек, ошо өз жумушуңду так аткарып, эмгектенип келе берсең, сөзсүз түрдө жакшы жыйынтыктарды көрө алабыз, э? Ал эми биз буларды боеп чыгалы. Буну жесе болот. Албетте жесе болот, бардыгын бул кондурин деп коет, бул дагы съедобный да, жегилип болот. Негизи торту кооздогонго аз эле убакыт сарпталат экен, э? Эгер баары даяр болсо. Баары даяр болсо, так ушуну ар бирөөнү даярдап чыгыш керек да, даярдаганга көп убакыт кетет. Бул өзүнчө жумуш. Биз болсо заранее даярдап коебуз, ушинтип заготовка деп коетчу. Анан шашылыш түрдө торттор болсо, ушундай тортторду баттан жасап бере калабыз да. Менче биз ошо телекөрүүчүлөргө жаңы жылга карата жакшы бир идеяны көрсөтө алдык. Буну кооздогондо дагы өзүбүздүн фантазиябызга жараша кооздой берет экенбиз. Азыр 40 калды. Ушу даяр болуп калды. Монусун бөлүп коебуз. Ошо менен. Булар катуу эле кармалып турабы? Ооба. Болду биздин тортубуз уже даяр болуп калды го. Мына, аябай сонун болду. Бул көрүнүшү эле кооз эмес, даамдуу дагы болуш керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына сиздерге идея жаңы жылга карата ушундай бир сонун кооздуктар менен торт жасасаңыздар болот. Ал эми биз болсо мастер-класс рубрикабызды аяктайбыз, бирок эфирибиз уланууда, андыктан бизден алыстабаңыздар.